Биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы намазы жөнүндөгү өтө сооптуу хадистеринен бири пайгамбарыбыз мындай деп айтат: силерге Алла Таала силердин катаңарды кечирип, даражаңарды көтөрө турган ишти айтайынбы дейт. Ошондо сахабалар: "Ооба, айтыңыз" дегенде пайгамбарыбыз мындай деп айтат: "Исбагул вудуи алал макарих". Дааратты дайыма толук алгыла дейт. Мисалы кышында, жазында дагы өздөрүнүн шарты менен, шартка жараша дааратты толук алыш керек. Ошондон жана биз айтып өткөндөй, суроодо ким байпакка мас тартып койсо, анда биздин мазхаб боюнча анын даараты толук болбой калды. Даараты толук болбой калгандан кийин анын намазы дагы намаз болбой калат. Намаздын ачкычы бул даарат болот. Бейиштин ачкычы бул намаз болот. Баары бири-бирине ушундай байланыштуу. Ошондуктан намазыбыз туура болсун десек, демек дааратты да туура алалы. Бейишке киребиз десек, анда намазды дагы туура шарттар менен жакшы окуйлу. Экинчиси касратул хута алал масажид. Мечитке көп барып туруу дейт. Дайыма мечитке барып туруу бул ошол жакшы амалдардын катарына келет. Андан кийин үчүнчүсү интизарус сала баъда сала, намаздан кийин намазды күтүү дейт. Мындайча айтканда, мына ушул 3 амал: дааратты толук алуу, мечитке дайыма барып намаз окуп туруу, жана мечитке барып бир намаз окугандан кийин экинчи намазга чейин экинчи намазды күтүү. Мисалы шамга барсак куптанды күтөбүз, асырга барсак шамды күтөбүз дегендей. Ушул дагы жакшы иш, бул адамдын даражасын Алланын алдында көтөрөт жана катачылыктарын кечирет. Дагы бул жерде бир айта турган нерсе: эгер бир адамдын өтө маанилүү иши болсо, анда намазды окуп эле чыгып өзүнүн жумушуна барганы оң болуп эсептелинет. Бирок эгер колу бош болсо, дем алыш күн болсо, мына ошону намаздан кийинки намаз убакты күтсө болот. Ошондуктан ушул хадиске дагы мына ошондой алымдарыбыз маани берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы башка бир хадисинде пайгамбарыбыз мындай деп айтат: ким үйүнөн дааратын алып чыккан болсо, ал мечитке барган болсо, бул ажылыкка барган адамдын дагы сообун, керек болсо таспих айткандын сообун дагы Алла Таала берет деп ушул хадисте айтылат. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул намаз маселесине өтө маанилүү карайлы. Мисалы көптөгөн биздин ушундай тааныштарыбыз бар, досторубуз бар, суроолорду дагы берип турушат. Эми намазды окуйбуз да, Кудай буйрса тиги иш бүтсүн, бул иш бүтсүн. Кээ бирлер пенсияга чыгайын дейт, бир убакыт табамын дейт. Мисалы биз бүгүн барбыз, эртең барбызбы жокпу, аны бир Кудай өзү билет. Алымдарыбыз айткан: бул жака саламды бердим, бул жака салам бере аламбы жокпу деген. Мындайча айтканда, бул жанга эч бир кепилдик жок. Жашын дагы, карысын дагы карабай ала берет экен. Алла Таала Куранда айтат: "Ойза жаа ажалухум ла ястакдимуна саата ва ла ястахирун". Эгер бир адамдын күнү келсе, бул дүйнөдөн аркы дүйнөгө кете турган күнү келсе, анда өлүм ушул убакта өлөт деген болсо, ошол убакыттан 1 секунд кийин да кечигип 1 секунд андан эрте да келип калбайт экен. Бул аяттын мааниси ошондой. Ошол Алла Таала жазган күнү, ошол анын жаны кете берет. Анын жашына карабайт экен. Ошондуктан дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат: "Нематани магбунун фихима катирун минан нас" дейт. Алла Таала силерге 2 нематты берген. Бирок ушул 2 нематты көпчүлүк адамдар колдонбой алданып калып атат. Анын баркын билбей калып атат. Анын эң биринчиси ас-сихха дейт. Бул ден соолук дейт. Эң чоң Алла Тааланын берген белеги экен. Экинчиси аль-фараг дейт. Бул адамдын бош убагы дейт. Ушул 2 нерсени, ден соолукту дагы, боштукту дагы адамдар жакшы колдоно албай калып атат деп пайгамбарыбыз айтып атат. Кээде ден соолук болсо, бош убакыт болбой калат экен. Кээде бош убакыт болсо, адамда ден соолук болбой калат экен. Мына ошондуктан Алла Тааланын эң негизги парз кылып берген намаз маселесине өтө көңүл буралы. Жумуштар боло берет, ошол жумуш өтө берет. Бир намазга 5 мүнөт убакыт бөлүп койсоңуз, намаз да окулуп кала берет. Намаз окулгандан кийин ошол ишиңизге Алла Таала берекени дагы берет. Бул жумуш, тиричилик, бул качан биз бул дүйнөдөн өткөндө, өлгөндө токтойт, ага чейин токтобойт. Ошондон намаздын адамдын жашоосуна
турмуш тиричилигине зыян болбогондугу үчүн Алла Таала бизге мына ошол намазды парз кылып берип атат. Алла Таала Куранда айтат: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха" дейт. Аллах субханала таала адамдын күчүнө жетпей турган нерсени эч качан адамга жүктөбөйт дейт. Демек адамдын мүмкүнчүлүгү бар. 24 саат болсо, көп дегенде 1 саат кетет экен. Аны дагы бөлүп аткарат экенбиз. Эртең мененки намазга мисалы 5-10 мүнөт кетсе, түшкү намазга 5-10 мүнөт кетсе, 24 саатыбыздын 1 сааты намазга кетет экен. Балки 1 саат деле жетпейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ад-дину насиха дейт. Дин бул насият дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени өзгөгө дагы, башка бирөөгө дагы жакшы көрүшүбүз керек. Алла Таала кыяматта эң биринчи адамды эсеп китеп кыла турган нерсе бул намаз болгондуктан, ушул намазыбыз дайыма жакшы болсун. Намазга өтө көңүл буралы. Намаз окуудан алдын дааратка көңүл буралы. Дааратты толук алганды үйрөнөлү. Гусул кылганды үйрөнөлү, намаз окуганды үйрөнөлү, намазда айтыла турган сөздөр бар, аларды жакшы жаттайлы. Куран окулат ал жерде, дуалар бар, зикирлер бар. Мына ошолордун баардыгын билгендерден барып үйрөнүп, мечиттеги имамдардан барып үйрөнүп, анын жол жобосун үйрөнүп, кечке эле айт келгенде айтбек болуп, жума келгенде жумабек болуп жүрө бербестен эми намазды 5 убагына деле өтүш керек. Эми көпчүлүктөрү жумага эле барам дейт. Мына ошол жумага барганы жакшы, бирок ошол жумага 5 убак намазды кошушубуз керек. Кээ бирлер айт эле учурунда барып калат. Айтка барган жакшы, важип болот, аткарыш керек, бирок 5 убак намазды дагы аткарыш керек. Мына ошондуктан дайыма намазга көңүл буралы. Намаз бул биздин жан дүйнөбүздүн азыгы. Биздин денебизге суу, тамак аш, аба кандай керек болсо, денебиз ач калат. Курсагыбыз ач калат. Ошол убакта тамак жейбиз, суу ичебиз дегендей, биздин жан дүйнөбүз деле ач калат экен да. Бирок мына ошол жан дүйнөбүздүн азыгы бул намаз болот. Жан дүйнөбүздүн азыгы бул орозо болот. Жан дүйнөбүздүн азыгы бул ажылык, зекет берүү, кайрымдуулук кылуу, ата энеге жакшылык кылуу, мына ошолордун батасын алуу жана адам бул дүйнөдө өзүнүн жашоосун таквачылык менен өткөрүү деп эсептелинет. Таквачылык деген сөз, бул таква деген сөздөн чыгат, адам коргонуу, сактануу деген сөз. Бардык шариатта арам кылган нерседен сактанамын, Алланын буйруган нерсесин аткарамын, арам жерден мен алыс боломун деген сөз. Ошондуктан бардык жакшылыктын башаты таквачылык болгондон кийин Алла Таала бизге парз кылып берген амалдар, намаз, орозо, зекет, ажылык бул адамды эң биринчи ушул таквачылыкка үндөйт жана таквачылык менен адамды тарбия кылат. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханала таала баарыбызга ошол Алла Тааланын буйругун, негизги буйругу болгон намазды аткарууга күч кубат берсин, сабырдуулук берсин, ден соолук берсин. Ушул намаздан кийин кылган дуаларыбызды, баталарыбызды, үй бүлөбүзгө кылган, ата энебизге кылган, элибизге, жерибизге кылган баталарыбызды Аллахым кабыл кылган болсун.